Салам достор, кайрадан силер менен кыргыз тил сабагы. Биз бүгүн силер менен аналогиялар тууралуу сабагыбызды, буга чейин баштаган сабагыбызды улантабыз. Анда эмесе аналогиялар 3-чү сабак кет. Мына биз бүгүн силер менен конкреттүү мисалдарга токтолобуз. Ага чейин бир суроого жооп берүүгө туура келет. Маселен, канткенде аналогияны үйрөнсөк болот. Кантип аналогияны таба алабыз деген суроого конкреттүү ушул нерсени билсең болду. Аналогияны билесиң, кыйратып коесуң, үйрөнөсүң, туура табасың деген маселеден, пикирден алыс болуу керек. Анткени бул окшоштуктар, аналогиялар бул биздин ушул мезгилге чейин алган билимибиздин жана ошондой эле ушунча жашап топтогон тажрыйбабыздын, дүйнөгө болгон көз карашыбыздын, бардыгыбыздын кыял фантазиябыздын жыйынтыгы да. Ошолордун бардыгы биригип келип, биз дүйнөнүн канчалык деңгээлде кылдат байкай алабыз, деталлашып байкай алабыз жана ошондой эле биздин кыял фантазиябыз канчалык деңгээлде өскөн, өнүккөн, билимибиз, тажрыйбабыз жана ошолордун бардыгын жыйынтыгы болуп саналат. Ошон үчүн конкрет ушуну билсең болду, аналогияны билесиң деген жооптон алыс болуу керек. Анда эмесе биз куру сөздөн, теориялык сөздөн алысыраак болобу дагы конкреттүү практикага өтөлү. Өзүңөр билгендей, бул окшоштуктарда, аналогияларда биринчи түгөй сөз берилет, эки сөз берилет. Жана ошондой эле ага окшош эмес варианттар берилет. Мына бизде маселен биринчи сөзүбүз коркуу, качуу. Коркуу жана качуу. Көпчүлүгүндө ушундай берилишинде ортосунда маанилик байланыш болушу дагы мүмкүн, болбой да калышы мүмкүн. Ал эми биздин бул берилген сөздөрдө ортосунда маанилик байланыш бар. Бул биринчиси коркуу себеп, ал эми качуу натыйжасы. Тактап айтканда бул коркуу деген эмне? Коркуу дегенде биз бул иш-аракеттин башталышы. Ал эми качуу анын уландысы. Себеби маселен бар, элестетели, биз караңгыда баратабыз, баратканда капылеттен эле бир буштан чыга калып ит үрдү. Бир буштан ит чыга калды. Биз эмне кылабыз? Албетте биринчи коркобуз. Андан соң корккондон кийин качабыз. Мынакей. Биринчи ит чыга калды эле корктук, андан соң качтык. Тактап айтканда коркуу иштин башталышы, андан соң качуу анын уландысы. Же биз эмне үчүн качтык? Себеби корктук. Корккондо эмне кылдык? Качтык. Себеп жана натыйжа. Демек, ушул жерде байланышты конкреттүү аныктап алуу керек. Биз туура жообун табуу үчүн сөзсүз түрдө берилишиндеги биринчи ушул берилишиндеги түгөйлөрдү конкреттүү ар тараптан ортосунда байланыш барбы, жокпу? Бар болсо кандай байланыш бар? Жок болсо эмне үчүн берилген? Жана ошондой эле булардын маанисин, булардын так конкреттүү маанисин, булардын функциясын ар тараптан, бардык тараптан конкреттүү тактап алсак, андан соң туура жооп табылат. Анда бул жерде мынакей коркуу, качуу, себеп жана натыйжа, иш-аракет жана анын уландысы. Анда варианттарын өтөбүз. Мына бул жерде 6 вариант берилди. Албетте негизги тестте жалпы жонунан 4 гана вариант берилет. 4 гана вариант берилет дагы. Анан ошон тандап алабыз. Ал эми биз бул жерде бир аз кененирээк, тереңирээк түшүнүү максатында 6 вариантты берүүгө туура келдик. Мына берилиши жана ошондой эле ага туура келе турган жообу бар деген 6 вариант. Эгер кааласаңар ушул жерде паузаны басып туруп, өзүңөр бир аз ойлонуп, туура жооп кайсы экенин тапсаңар болот. Эгер жок, адан зеригебиз, өзүн түшүндүрөбүз десең, анда кеттик. Ар бирине бирден кылдап токтолобуз. Эми А вариант. Жылкы, үйүр. Карап көрөлү. Жылкы деген бул эмне? Бул албетте жаныбар. Кыргыз эли байыртадан өзүнүн баягы канатындай көрүп, кыргыз эли абдан аздектеген 4 түлүк малдын бири жана эң башкысы. Жылкы деп коет. Ал эми үйүрчү. Үйүр деген бул бир нече жылкылардын тобу. Демек, бир нече жылкылардын тобу, чогуу жүргөн жылкылардын тобу, аны үйүр деп коебуз. Демек карайбыз. Жылкы жана үйүр. Жылкы деген бул жекелик сан, жалгыз. Жылкы. Ал эми үйүр деген бир нече жылкылардын тобу, көптүк сан. Ортосунда байланыш эмне? Бул жеке, ал эми ушунун эле көптүктөрү үйүр.
жекелик сан, көптүк сан ортосундагы байланыш сан. Демек карагыла, ал эми бизге сан эмес, себеп жана натыйжа, иш аракет жана анын уландысы керек. Ал эми бул жерде болсо жылкы, үйүр, себеп жана натыйжа же иш аракет жана башталыш эмес. Жекелик сан, көптүк сан. Демек окшоштук жок. Кийинки вариантка өтөбүз. Б варианты. Кулпунай, жер жемиш. Кулпунай эмне экенин билесиңер, э? Кулпунай деген бул жемиштин бир түрү. Таттуу жемиштин бир түрү. Кулпунай сыяктуу жемиштер абдан толтура, маселен, кожогат, карагат, бүлдүркөн жана башкаларга. Ал эми жер жемиш болсо бул эмне? Бул атайын баягы адам жечү мөмөлөрдүн, жемиштердин бир түркүмү. Өзүңөргө белгилүү болгондой, бизде баягы адам жей турган мөмө жемиштер өзүнчө түркүмдөргө бөлүнөт да. Маселен, жашылчалар, биздин баягы бакчада өстүргөн помидор, капуста, бадыран жана башкаларды жашылча деп коебуз. Мөмө жемиштер, маселен, дарактын башында өскөн өрүк, алма, алмурут, булар мөмө жемиштер. Ал эми жер жемиштер бул албетте баягы кулпунай, кожогат, бүлдүркөн сыяктуу түркүмдү биз эмне деп коебуз? Жер жемиштер деп айтабыз, э? Мына ошончо кулпунай жана ошондой эле жер жемиш. Тактап айтканда, жер жемиш бул түркүм, кулпунай болсо, түшүктүүрөөк болсун үчүн, кулпунай ошол түркүмгө кирген түркүмдүн бир өкүлү. Кулпунай. Демек, түркүм жана анын бир өкүлү. Ал эми бизге эмне керек? Бизге себеп жана натыйжа керек. Демек, өкүл, түркүм, себеп, натыйжа. Окшоштук жок. Анда кийинки В вариантка өтөбүз. В варианты мына деңиз, океан. Деңиз, океан. Деңиз менен океан экөө тең эле жер шарынын суу каптаган бөлүгү. Экөө дээрлик бардык жагы боюнча окшош. Маселен, деңиздин суусу деле, океан суусу деле туздуу. Экөөндө тең эле бирдей эле ушул суу жаныбарлары жашайт. Дээрлик көп жагын алып караганда окшоштуктар абдан арбын. Бирок экөөнүн ортосунда бир чоң айырмачылык бар. Бири экинчисине караганда абдан эле чоң, бир нече эсе чоң. Тактап айтканда, деңизге караганда океан чоң. Экөө тең бардык тарап боюнча окшош, бирок бири экинчисине караганда чоң. Бул жерде эмне жетет? Бул жерде кандай байланыш бар? Бул жердеги байланыш салыштырмалуулук. Эки окшош эле нерсе, бир эле нерсе, экөө тең эле суу, экөө тең эле жер шарынын суу каптаган бөлүгү, бирок бири экинчисине караганда чоң. Окшош нерсе бири экинчисине караганда чоң. Салыштырмалуулук. Тактап айтканда, мына ак жана ошондой эле аппак. Ушул сыяктуу ак, аппак. Деңиз, океан. Чоң, эбегейсиз чоң. Салыштырмалуулук. Ал эми бизге эмне керек? Туура. Бизге булар эмес, себеп жана натыйжа керек. Демек, Г варианты. Г варианты жарык, анан караңгы. Бул жерде көптөгө токтолуштун зарылчылыгы жок болсо керек, анткени баары эле түшүнүктүү. Бул жерде ортосунда байланыш, карама каршылык. Жарык, караңгы. Жарык бул өзү баягы абдан бардык тарабың даана көрүнгөн, нур көп, жарык көп жерди жарык деп коет. Ал эми тескерисинче, жарык жок болгон жерди караңгы деп коет. Карама каршылык. Жарык караңгы, ак кара, узун кыска, алыс жакын жана башкалар. Демек, маанилик байланыш карама каршылык, а бизге карама каршылык керек эмес. Бизге себеп жана натыйжа керек. Окшоштук жок. Анда кийинки вариантка өтөбүз. Д варианты. Ууландыруу, өлүм. Ууландыруу, өлүм. Мына эми ушул жерден кеңири шашпай токтолобуз. Мына ууландыруу, өлүм. Ууландыруу деген эмне? Иш аракет. Ууландыруу. Бирөөнүн иш аракет. Мына карагыла. Мына коркуу деле иш аракет, ууландыруу дагы иш аракет. Эми карагыла, эгер кимдир бирөө башка бир адамга уу берип койсо, эмне болот? Албетте өлүп калышы мүмкүн. Демек, ууландыруу иш аракет, анын натыйжасы жыйынтыгы өлүм болуп жатат. Ууландыруу, өлүм. Эмне үчүн өлдү? Эмне үчүн көз жумду? Эмне үчүн кайтыш болду?
себеби ууландырды. Ууланып калып бир уу берип койду. Өлүмүнүн себеби эмне болду? Ууландыруу болду. Же ууландыргандын натыйжасы эмне болду? Өлүм болду. Демек карагыла, себеп жана натыйжа, иш-аракет же анын уландысы. Мынакей коркуу, иш-аракет, качуу анын уландысы, анын жыйынтыгы. Демек окшоштук. Мына окшош туура анык вариантты таптык деп ойлойм. Ж вариантында мына кас душман деп турат, Бул тартып айтканда кас душман дегенде булар синоним сөздөр, окшош сөздөр. Экөө тең эле бир эле адамды түшүндүрөт. Кас дегенде эле, душман дегенде эле бир эле адам. Сага дос эмес, сага көңүлү жакын эмес, мамилеси сага бир аз төп келбеген адамды кас душман деп коебуз, Кас дагы айтабыз, душман деп атабыз. Бул жерде кандай байланыш бар? Синонимдик байланыш бар. Бул жерде бирдейлик бар, окшоштук бар, синонимдер. Албетте бул жооп бизге туура келбейт, канааттандырбайт. Туура жооп бизде Д болгон, Мына дал ушул жерден биз бүгүнчө, азырынча аналогиялар боюнча сабакты жыйынтыктап турабыз. Кийинки 4-нчи сабакта дагы тереңдетип улантабыз. Анда кийинки сабакта жолукканча сак саламат, аман, эсен, тынч, маанайыңар шат.